Азыркы учурда Бишкек шаарыбыздын Ала-Тоо аянтчасында турабыз. Бул жакта азыр Кыргызстандын сыймыгы болгон кыздары үлгү ала турган Айсулуу Тыныбекова эжебиз беттешке чыкмакчы. Анда эмесе биз менен бирге көрө болуңуздар. Аябай күттүм, чоң ишенич болду, алтынды күттүк, аябай алтынга ишендик. А бирок өкүнүчтүү болду, алтынды таба албай калдык. Бирок Францияда болот оюн, ошол жактан мен ишенем, алтын биздики болот. Айсулуу Тыныбекова биздин сон кыйын кыз, алтын обязательно бизде болот. Айсулуу Тыныбекованы колдоп келгенбиз площадка. Биз үчүн бул сыймык, себеби дегенде биздин спортчулар, биздин мамлекетибиз кичинекей болсо дагы дүйнөнүн үлгүрө өткөн мамлекеттердин арасынан бул экинчи, үчүнчү место деген бул Кыргызстан үчүн бул эң жогорку баа. Азыркы сезимдерибизди айтып бергенге десем сөз жеткире албайбыз. Себеп деген алтын күттүк эле. Кече ак жолдон күмүш алып калганы бизди анча деле капа кылган жок. Ак жолдун биринчи жолку оюну болгон үчүн. Ал эми Айсулуу эжеден аябай күткөнбүз алтынды. Себеп дегенде 3 жолку Азиянын чемпиону, дүйнөнүн чемпиону. Анын үстүнө 2019-жылы өзүнүн берген сөзү бар. Кийинки олимпиадада сөзсүз алтын алам деген. Аябай күттүк эле. Эми тагдырга эмне дейбиз, арга жок. Кудайдын буйругу экен. Күмүш алды, бирок бул дагы жаман эмес. Биздин кыздар өтө жакшы күрөштү. Мындай күрөш эч убакта болгон эмес. Сүйүнсөк болот кыргыз элин. Бул экинчи, үчүнчү меске биз үчүн чоң байлык. Бир аял заты уткан эмес да. Бул мен үчүн күмүш алтынга тете болду эсептейм. Айсулуу эженин келгенде албетте аэропорттон жакшы маанайда тосо алабыз. Бул биз үчүн алтын деп эсептейбиз. Барыбыз чогулдук, аракет кылдык. 1 балл жетпей калды. Буюрса все равно биз үчүн Айсулуу өттү. Айсулуу эжебизди колдоп алтын медаль утса деп тилеп келебиз. Негизи буйрук экен, колдон чыгарып жиберди алтынды. Бирок ошентсе дагы чокпойбуз. Буюрса баары алды да деп. Бүгүн өкүнүчтүү Айсулуу утуп калды, бирок бул жерден дагы позитив издеп утулуп калды деп биз күмүш байге утту деп кабыл алып атабыз. Чоң ишенич менен келген алтын болду депчи. Урматтуу достор, бүгүнкү Айсулуу Тыныбекова эжебиздин беттешинде биздин элибиз кандай көз карашта, кандай эмоцияда, кандай күтүүлөрү болгонун өзүңүздөр бүгүнкү биздин чыгарылыштан күбө болуп көрө алсаңыздар болот. Анда эмесе кыздар сүйлөсүн медиа порталы менен биргеликте болуңуздар.